Александр Сергеевич Пушкин атындагы гимназия мектебинде 4-Б классында окуйм. Мен космос жөнүндө айткым келет. Космосту изилдеп көрсөтөм. Биздин агалымыбыз өтө чоң, бирок космосту көнбөс. Ал жакта 88 жылдыз укталган. Эң биринчи космоска учкан жаныбарлар белка менен стрелка 2. Алар космоска учуу менен элди таң калтырган. Анан кийин иттерден кийин маймыл учкан. Маймылдар учкандан кийин адамдар уча баштаган. Юрий Гагарин эң биринчи учкан адам. Ал эң биринчи космоска учкуч адам болчу. Юрий Гагарин эң биринчи жерди алыстан, космостон көргөндө бул сөздөрдү айткан. Мен эмне, уктап жатамбы? Я менин көзүмдү сыйкырлап салды деп. Бул сөздөр аппараттарга жазылып калган. Андан кийин Кыргызстанда Салжан Шарипов учкан. Биздин космоста 8 планета бар. Мурунда 10 планета деп эсептечү. Бирок Күн бул планета эмес. Ай бул биздин спутнигибиз. А Плутонду планеталардан чыгарып салган. Эмсе ал өтө кичинекей болчу. Күн системасында 8 планета бар. Эң биринчи планета Меркурий. Анан кийин Венера, Жер, Марс, жана Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жана Плутон. Күндү бул планета эмес. Бул чоң газдуу шар эмес. Бул жылдыз. Күн эң кичинекей жылдыз болуп эсептелет. Биз күндү өтө чоң болуп көрөбүз, а жылдыздарды өтө кичинекей. Эмсе күн бизге өтө жакын, а жылдыздар өтө алыс. Күнгө эң жакын планета Меркурий. Меркурий эң кичинекей планета болуп эсептелет. Меркурий күндөн 58 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Анан кийин Венера кетет. Венера биздин Жерге эле окшош, көлөмдүү. Венера күндөн 108 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Үчүнчү планета Жер. Жер күндөн 150 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Биз Жерде жашап жатабыз, ошондуктан Жерди билебиз. Бирок космостон Жер башкачараак угулат. 4-чү планета Марс. Жерге кометалар түшкөндөн кийин аякта бактериялар чыга баштаган. Ошол комета Марска да тийген. Ошондуктан Жер, Марс жана Венера үч планета бирге эле окшош. Марста деле бактериялар чыккан. Эң биринчи биздин жерибиз чыкканда, аякта бактериялар чыга баштаган. Анан кийин өсүмдүктөр, анан кийин жан-жаныбарлар, анан адамдар. Анда Марста деле бактериялар чыкса, анда көп жылдардан кийин Марста жашоо болот деген ой бар. Эгерде өтө кызыктуу маани берсек, анда Марста суу көбүрөөк. Жер өзү суудан да турса, Марста суу көбүрөөк. Эгер Марста үстүндө суу жок болсо, караса, анын ичинин баары суудан турат экен. Анда Марста суу бар. Анан Марста бизден да көбүрөөк суу бар. Марстан кийин Юпитер. Юпитер эң чоң планетада эсептелет. Кызыктуу нерсе болсо, Юпитер өзү газдардан турат. Эгер адам өтө чоң болуп көрүнсө, Жер системасында, бирок ада каттуу нерсе жок. Ал өзү газдардан турган үчүн ада эч нерсе каттуу жок. Бул абада эле сезилет. Юпитер күндөн 1 миллиард 778 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Андан кийин планета эң сулуу болуп эсептелген Сатурн. Сатурн өзүнүн жакейчеси менен сулуу болуп көрүнөт. Бирок Сатурнда деле көп кооптуу нерселер бар. Сатурн күндөн 2 миллиард
миллион километр алыстықта жайгашкан. Андан кийин планета Уран. Уранда да шакекче бар. Аны биз далилдегенбиз. Бирок Урандын адамдар көргөн шакекчеси көрүнбөйт. Эмесе Уран өтө деле музак эмес жана ысык эмес. Өзү көк болуп көрүнгөндүндө. Ошондо эгер ушунун схемада ал Сатурндун жанында турганда шакекчелери ада бар, бирок алар бизге көрүнбөйт. Уран күндөн 3 миллиард 877 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Андан кийинки планета Нептун. Нептун Урандын жанындагы планета. Ал эң узак планета. Эгер жанына эле келсе эле муздап муз болуп калат. Нептундун муздагы күндүн ысыгына чейин жетет. Анда күндүн ысыгы жана Нептундун муздагы бирдей эле. Нептун күндөн 4 миллиард 500 миллион километр алыстыкта жайгашкан. Андан кийин планета Плутон. Плутон эң алыскы планета. Плутондо да тура турчу каттуу нерселер бар. Ал биздин айга эле окшош, бирок өтө алыс. Биздин Плутондо айдай эле эсептесек болот. Биздин Плутондо да айдай эле жүрсө болот. Андан кийинки 4 кичинекей планеталар бар. Айга биринчи учкан космонавт Юрий Гагарин. Айга учкан көп адамдар бар. Алар Кореядан, Кытайдан, Казакстандан, Кыргызстандан, Россиядан көп бар. Бирок Америка айга дагы деле уча элек. Мурда Америка учту деп баардыгы эсептеп жаткан. Бирок караса Америкалардын биринчи уча турчу космодрому жарылып кетип, алар коркуп учпай калыптыр. Ошондуктан алар жөн эле алдан видеолорду көрсөтүп турат. Ал видеолордон 5 ката табылган. Биринчиси алар айга чыккандан кийин темир балтаны алып чыгып жана чымчыктын кичинекей канатын алып чыгат. Бирок чымчыктын кичинекей канатын алып чыкса, анда ал бата чейирип кетмек. Экинчиси балта болсо жабышып калмак. Үчүнчүсү алардын кийимдери шалбырагандан анда алардын скафандрлары жөнөкөй эле жиптен жасалган. Аягда аба жок, анда алар анын жерден тарткан. Төртүнчүсү алар аяктан караса өйдөтө бир да жылдыз жок. Жылдыздарды кайталоо үчүн өтө оор, ошондуктан алар жылдыздарды кылбай койгон. Бешинчиси алар кетип баратканда алардын желеги өтө каттуу желбиреген. Бирок айда аба жокта, анда кантип желбиреди деген суроо бар. Ампесе алар аны жерден тартты. Бирок көп күндөн кийин 1971 жылда алар 2 космонавт космоско учкан. Бирок айда алар айдын жанынан бир кызыктуу үн уккан. Эгер күндүн нуру жерге 8 мүнөт 17 секундда жетсе, биздин жерибиз күндөн 150 миллион километр алыстыкта жайгашса, анда күндүн нуру өтө бат. Эгер кара тешиктин жанына келсе, анда күндүн нуру менен да чыга албайбыз. Эгер анын жанына келип фонарикти башка жерге күгүзсө, анда ушул фонариктин нуру кайра барып кара тешикке кирет. Анын тартуу күчү өтө каттуу, что физиканы да бузуп салышы мүмкүн. Биздин жерибизге кометалар түшкөн кезде динозаврлар өлгөн. Бирок ушул кезде айтат, Герку динозаврлар калды деп. Бирок бул чынбы же чын эмеспи? 8 миллион күндөн кийин айтылат. Күндүн нуру бизге жерге каттуу тийип, жер күйөт деп. Бирок буну дагы деле далилдейлик. Чынбы же чын эмеспи? Космонавттар асманга учкандан кийин көбүнчө адамдар уча баштаган. Бирок Американын учаар кезинде алар башкача кийим тандашкан. Эгерде ушул кезде алардын космодрому жарылганда,
Анда алар ушундай кийимди кие алганда анда алар жарылбайт болчу да. А бирок эмнеге алар жарылды? Эң биринчи катаасы алар аны билбей башка нерселерден кийим жасаган. Ошондуктан ал кийимдер күйүп кеткен. Ошондуктан аларды скафандр деп айыптоого болбойт. Бирок эми буну америкалыктардан оңдоп скафандрларды жакшы жасап, алар жакшы иштеп, анан америкалар космоско уча башташты. Америкалыктар жөн эле фотошоп кылып, айга учкансыктай түрүн жасаганда бул алдан болчу. Тарткандан кийин аларды жиберип 80ден ашык фильм жасалган. А бирок ушундай чып-чынакай видеолордон 10 жасалды дейт, бирок алар чын да эмес. Анда эмнеге Америка алдады деген суроо бар. Мен изилдегенде кара тешик кантип чыгат экенин билдим. Биринчиси, кээ бир жылдыздар өчкөндө алар жарылат. Экинчиси, алар кара тешиктин ичине киргенден кийин кара тешиктин үстүндө беримсе саара айланып турат. Үчүнчүсү, ошондон кийин алар бирине чогулуп, жаңы кара тешик жана жаңы жылдыз чыгат. Мен бул күн системасын изилдөөдө өтө жакты. Мен аны таштабай дагы улантам.